Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта баарыңарга ушул күн нурундай жылуулукту, сулуулукту кааламакчымын. Менин балдарым акылдуу, ыймандуу, тартиптүү, жоопкерчиликтүү, сабакты жакшы окушат. Анда эмесе алтын эрежени эске салалы. Бүгүнкү сабакта кунт коюп угабыз, тынчтыкты сактайбыз, өз алдынча иштейбиз, жоопкерчиликтүү болобуз. Сабактын темасы бышыктоо сабагы. Сабактын максаты өтүлгөн тема боюнча эрежелерди кайталап бышыкташат, шамдагайлыкка, тапкычтыкка көнүгүшөт. Мисалдарды мамыча түрүндө жазып, кошуунун жана кемитүүнүн эрежесине таянып, төмөнкү мисалдарды иштейбиз. 16 кошулган 59. Кошууну биринчи бирдиктерден баштап кошобуз. 6га 9ду кошсок 15 болот. 5ти жазабыз, 1ди ондуктун үстүнө белгилеп коебуз. 1ге 5ти кошсок 6, көңүлдөгү 1ди кошсок 7. Демек 16 кошулган 59 барабар 75. Төмөнкү туюнтмаларды жазып, маанилерин тапкыла. 17 менен 6нын суммасына 17-ни кош. Бул туюнтманы мындай жазабыз. Кашаанын ичине 17 кошулган 6, кашаанын сыртында кошулган 17 барабар. Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. 17ге 6-ны кошсок канча болот? Азаматсыңар. 23. Эми 23гө 17-ни кошсок канча болот? Ойлонуп көрөбүз. Азаматсыңар. Туура, 40 болот экен. Төмөнкү туюнтмаларды жазып, маанилерин тапкыла. 65 жана 15тин суммасынан 32 жана 19дун суммасын кемит. Бул эки кашаалуу туюнтма деп аталат. Ал мындай жазылат. Биринчи кашаанын ичине 65 кошулган 15, кашаанын сыртында кемиттүү, экинчи кашааны ачып 32 кошулган 19. Биринчи кашаанын суммасын таап, андан кийин экинчи кашааны иштеп, эки кашаанын жыйынтыгын кемитебиз. Биринчи кашаанын суммасы 80ге барабар. Кемиттүү 32 кошулган 19 канча болот балдар? Өз алдыбызча ойлонуп көрөбүз. 51. 80ден 51ди кемитсек, балдар канча болот? Азаматсыңар. 29 болот. Төмөнкү туюнтмалардын маанисин тапкыла. Кашаасы жок туюнтманы солдон оңго карай ирети менен аткарабыз. 56 кошулган 12 кошулган 25. Кана балдар, ойлонгулачы. 56га 12-ни кошсок канча болот? Азаматсыңар. 68. 68ге 25ти кошсок, жыйынтык суммасы 93 болот. Эгерде 24 кошулган 19 кошулган 38 болсо, биринчи кашаанын ичин аткарабыз. 24гө 19ду кошуп көрөлү балдар. Кана ойлонуп көрөбүз. 43 болот экен. Эми 43гө 38ди кошкула. Азаматсыңар балдар. 81 болот. Кошууну кандай учурда көбөйтүү менен алмаштыра алабыз? Кошулуучулар бирдей сан болгон учурда гана кошууну көбөйтүү менен алмаштырууга болот. Мисалы, 9 кошулган 9 кошулган 9 барабар. 9га 9ду кошсок 18, 18ге 9ду кошсок 27 болот. Муну көбөйтүү амалы менен аткарып көрөлү. 9ду 3гө көбөйтсөк, барабар 27 болот балдар. Үйгө тапшырма. Көбөйтүүнүн кандай касиеттерин билесиңер? Экинчи, аларга мисал иштегиле. Китептеги
номер 19-20 мисалды иштейбиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолукучакты сак саламатта тургула.